Эне мектебин ачып 7 дубанга азыр жайылып атат. Угуп атасыздар. Ошону мына 3-4 күн болду Жалал Абадтан келдим. Бир жакшы окуя болду. Аны айтсам, эми эстип аласыздар. Өтө жакшы окуя болду. Ошол жерден арында Көлдө бир сунуштарды айтсак, өтө эл колдоду. Бул мындай. Кыздарыбызды узатканда алардын себеби китепти сеп кылып кош беришти, адатка айлантырайык деп. Манасты, Айтматовты, Семетейди, ой гүлдөрүнү, анан бала тарбиясы, ата-энелик жөнүндө бир китептерди деп. Анан ушуну эми азыр айтып чыгып баштадым 2-3 жылдан бери. Ал эми илгери дем бери 15 жылдан бери биздин гимназияны бүтүрүүчүлөр ушинтип турмушка чыкса, үйлөнсө чакырса, мен мына ушул бир китебимди ата-энелер үчүн жазган. Бул 1 жаштан 21 жашка чейинки балдарды тарбиялоо жөнүндөгү китепти белек кылып, мындай бир жакшы ниет менен вечер күнү, ушу бир той күнү тапшырабыз да. Ушуну сиздердин катышууңуздар менен тапшырып коелу, жакшы ниет кылалы. 1 жылдан кийин бул жаштарыбыз үй бүлөсү менен балалуу болсун. Анан ушул китеп менен тарбиялап, эң жакшы балдарды чоңойтсун деген. Анан Болот Дербишевич, ушу демилгени бир колдоп берсеңер дагы, мына бул демилге мындай. Кыз тоюна 40 китеп деген жаңы бир демилге. Кол чабып жиберет деген. Кыз тоюна 40 китеп. Бардыгын бир сандыкка салып, култтап туруп тапшырса, бул 1 жылдын ичинде кыз күйөө ол китепти окуй берип, анан көрүп сизде кандай акылман балдар кыздар төрөлөт. Илайым ошондойлор төрөлсүн. Мына мен азыр тилек айтып туруп кол коем. Анарбек, муну караңыз, Мухаммадкул. Кудай экөөңө өмүр берсин, бакыттуу болгула, көп балалуу болгула, мурады максатыңарга жеткиле. Муну мен закодированный подпись дейм да. Эми уруксат кылыңыздар, ана Болот күлүп атат. Биз апарып тапшырып коелу. Рахмат сиздерге.